Видеоға лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, бүгінгі жаңалықтармен танышыңыздар. Жазираны өз атасы 10 жыл бойы зордуктап жүргөн. Биринчи жолу ал кызын 7 гана жашында кордогон. Ошол учурда анын аялы ооруканада болчу. Бул тууралуу Азаттык маалымдады. Ал мени күч колдонуп зордуктады. Мен ыйлап жибердим. Атам мага тийбе. Эмне үчүн деп кыйкырдым. Ал ыйлоо, мен сени азыр өлтүрөм. Апаңа айтсаң өлтүрөм, апаңа айтпа. Ооруканадан келгенде өзүңдү кадимкидей алып жүр деген. Апам келгенде мен эч нерсени байкатпаганга аракет кылдым деп эскерет өспүрүм коркуп. 10 жылдан ашык убакыттан бери кыздын апасы үй бүлөдө эмне болуп жатканын билген эмес. Ал эми кыздын атасы 2 ай мурун гана кырмалган. Тергөө учурунда Жазира зордуктоо боюнча 43 эпизод тууралуу айткан. Иш Сузак райондук сотунда каралууда. Кызды коргоп жаткан тарап атасын өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Соттолуучу күнөөсүн мойнуна албай жатат. Анын айтымында аялы менен кызы аны үй жана материалдык кызыкчылык үчүн сотко берип жатат. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы Кактус медиа сайтынын редакциясына 2023 жылдын март айында Сузак Рипке 2004 жылы туулган кыз арызы менен кайрылып, зордуктоого кабылганын билдирген. Ал арасында 2022 жылдын сентябрь айынын аягында 1980 жылы туулган атасы НК тарабынан зордукталганын жазган. Аталган факты Кердин кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен катталган. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө судьясы аны СИЗОго камаган. Шаардык ички иштер бөлүмү тыкыр иликтөө жүргүзүп, экспертизада зордуктоо фактысын тастыктаганын билдирет. Иш материалдары сотко берилгенин баса белгиледи. Ай деп кеткенби, несі жеп кеткен? Жеп кеттір. Бирок айыл окшойт, көбүп койду. Турмак бистериңер. Жерди барын казыптыр. Көбүптүр. Окуяга күбө болгондордун айтымында жайлоодон бир жылкы жоголуп, аны издеп кетишкен. Жаныбар табылды, бирок ал өлүп калыптыр. Аны бирөө өлтүрүп, жарымын жеп, калганына топурак чачып жиберген. Жылкынын өлүгүнүн айланасында жана анын үстүндө чоң тырмактуу жандыктын изи болгон. Жаныбарды чоң аюу өлтүргөн деп ойлойбуз, дешти окуянын куөлөрү. Аюу ушинтип аңчылык кылаарын адистер тастыкташты. Чоң жаныбарды өлтүргөндөн кийин аюу өлүктүн бир бөлүгүн жеп, майда жырткычтар этти уурдабаш үчүн калганын топурак таш чөп менен көмүп коет. Аюу сөзсүз түрдө этти калтырып кеткен жерине кайтып барат. Ал бардык жандыкты жей бергенине карабастан, жаныбарларга караганда өсүмдүк азыгын артык көрөт. Адатта жаз-кыш мезгилинде өсүмдүк азыгы жетишсиз болгондо аюу ири жапай жаныбарларга, багыштарга, бугуларга, камандарга жана эликтерге аңчылык кыла баштайт. Эгерде алар жок болсо үй жаныбарларына өтөт. Анан үй жаныбарын өлтүрүү алда канча оңой экенин түшүнгөн аюулар көбүнчө уй жана жылкыга адистешкен каракчы болуп калышат. Адамдар көбүнчө жаныбарлардын жанында болгондуктан алар да аюунун жеми болуп калышы мүмкүн. Ушундан улам аюу адам жегичке айланат. Адатта аңчылыкта аюу дароо жок кылынат дейт экология боюнча адис Александр